Урматтуу мусулман бир тууганым, намаз окуганды намазын кабыл кыламын, кумарын арамдан таксатыза. Ва каффа шахватан махарими, мен арам кылган нерседен шахватын тыйса. Шахват көздүн шахваты бар карайт. Кулактын шахваты бар уга турган. Тилдин шахваты бар даамын көрө турган. Колдун шахваты бар карбай турган. Ошол сени кумарга алып бара турган бардык нерсени тыйса. Кандай? Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын буйругуна так болуп намаз окугандан кийин көзүңдү тыйбасаң, тилиңди тыйбасаң, колуңду тыйбасаң, бутуңду тыйбасаң, балким даратты машалла гусул кылдыңар жума күнү. Даратты алып келди. Катарда турат. Фатиханы окуйт, Зам сүрени окуйт, рүкү кылат, сажда кылат. Намаздагы бардык аракеттерди жай-жайын аткарат. Намаздагы ифтитах бит такбири тахрим, Аллаху акбар тахри тахрим менен башталат. Ахыра салам менен бүтүрөт. Бардык бирок урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах менен болгон мамилени бекемдей албайт. Жыгылды, турду, айтты. Сыртка чыгыш менен сразу гыйбаттан баштайт. Же сразу барып бир чочун аялга караштан башталат. Же бирөөдө айтка чыгып сигаретти чегип, насыбайын оозуга атып турат. Ошонтун ла танзур иля сигари зунуб, валакин унзур иля ман иштарата зунуб. Сен жасаган күнөөңдүн кичинелиге караба. Сен кимге күнөө кылып атканыңа кара. Сен күнөөнүн арзыбайт экен дебе. Сен күнөөнү тыйган адам зат ким? Сен күнөө кылган заттын улуулугуна, кудуретине кара. Мону кылба десе начальник алда кыла аласыңбы? Сен жараткан Аллах Таала тыйган нерсени кылып атасың. Машалла жумада отуруп алып, ыйлап дуаны кылып чыктың. Чыгыш менен стаканга жетелек оозда тамекиси. Ким өзүнүн нафсын тизгиндемейинче чыныгы момун боло албайт. Биринчи нафсыңды тизгиндеп үйрөнгүн. Нафсыңа жок деп үйрөт. Sen nafsın kul emezsin.